кеңешке бийлик бутактарын абдан керектүү. Бирок ушуну көптөн бери депутаттар аябай катуу айтып жүрдүк эле да. Бүгүн негедир маанай бошураак мыкты өспүштү аксакалды кылдыбы, бул киши да катуу кетпей сыйлап койду. Алмамбет Насырканович такыр жакындабай койду да. Орозон сыйлап атасыздар. Мен анда бир 3-4 суроо берейин сизге, Эркин Тобокович. Биринчиден келгениңизге рахмат. Экинчиден бир 3-4 суроо бар, ошого так жооп берсеңиз, эгер мүмкүн болсо. Түшүндүрмө иретинде да, мага түшүндүрмө иретинде. Биринчиси, сиз ушул мыйзам чыгарууда, Конституционный палата чечим чыгарууда сиздер мыйзамдык баягындай демилге барбы? Бул мыйзамды мынандай норма кабыл аласыңар, мынандай норма жазышыңар керек деп көрсөтмө бергенге, өкмөткө, жогорку кеңешке. Сурооңуз түшүнүктүү. Биз буну негизи доктрина судебный активизм деп коет. Бул көп конституциялык соттор колдонот мындай судебный активизмди. Доктрина судебного активизма деп. Бирок биз өзүбүздүн тажрыйбабызда андай доктринаны колдонбойбуз. Биз баягы жалпысынан гана айтабыз. Бул жерде мондай мүчөчүлүктөр бар, ошону түзөшкө коңдош керек деп. Конкретно мондай жазгыла деп биз жазган жокпуз бир да чечимге. Мына сиз менен тиги Исхак Саматович айтып атты, Конституциялык палата өз чечиминде экс-президенттин кол тийбестиги боюнча жогорку кеңешти мажбурлап, мындай жазасыңар, тигиндей кыласыңар, процедурасынан бери тактап жазып койду деп көп интервью берип жүрөсүздөр. Бирок чечимде карап көргүлө, урматтуу депутаттар. Чечимде андай жок. Чечимде карап көрсөңүздөр, биз жазып атабыз. Вне зависимости от предварительных процедур итоговое решение должно быть не менее сложным, чем решение о применении импичмента действующему президенту. Мунун логикасы да бар. Себеби ошол кол тийбестик. Бул ошол иштеп турган президенттин, экс-президенттиги болгон эле логикалык уландысуу. Аны да ар кандай Эркин Тобокович, эми экөөбүз юрист практик катарында кыска токотеринде мыйзамга сүйлөшөлү, ашыктарды айтпайлы. Мына сиздин сурооңузга, жообуңузга да, өзүңүз айттыңыз, мен эчтеке жазган жокмун деп. Мына сиздин чечим. 3-октябрь 18-жыл. Биздин чечим. Сиз төрагалык кылган сиздин чечим. Жок, ал коллегиальный орган. Коллегиальный болду. Конституционный палатанын чечими тууралуу. Туура. Сиз төрагалык кылган, докладчик болгон. Мына ушул жерде турат. Өзүңүз жазып атасыз. Решение результативной части караңыз. Экинчисинде. Правительство Кыргызской Республики инициировать соответствующее изменение закона Кыргызской Республики о гарантиях и так далее, вытекающие из мотивированной части нашей статьи. А мотивированной части сиз бизге буйрук берип атасыз. Бул импичменттин деңгээлинде жазгыла. Экс-президент импичментте статус болсун деп. Ошон үчүн мына чечимиңизди биз импичменттин статусун бердик экс-президентке. Ал жерде Конституцияда турат, экс-президент мыйзам менен аныкталат деп болду. Ал кандай мыйзам берет? Бул жогорку кеңештин укугу. Силер ошону тартып алып айтып атпайсыңар, импичменттин деңгээлинде укук бергиле экс-президентке деп. Мына биз бердик азыр. Туурабы? Курманкул Токтаралиевич, Курманкул Токтаралиевич. Бул жерде ар кандай түшүнүк болуп атат да, биз берген жокпуз. Аны Конституцияда жазып атат. Сиздин решениеңизди окуп атпайм мен, решениеңизди окуп атам. Ошол экс-президенттин статусу мыйзам менен аныкталат деп турат. Статус деген эмнени камтыйт? Бул социалдык, материалдык, коопсуздук жана башка маселелерди. Ошол коопсуздук маселеге эмне кирет? Ошол кол тийбестик да кирет. Ошондуктан биз айтып атабыз, эгерде Конституцияда каралган болсо, ошол импичмент статусун каяктан алып кошуп атасыңар? Импичмент жазып атпайсыңар. Импичментти берилсе энди. Не менее сложным деп жазып. Ошондон жеңил болбош керек деп атабыз. Айтып атпайм, бул ошол кол тийбестик, президенттин кол тийбестигинин логикалык эле уландысы. Тем более ал кол тийбестик ошол президент болуп иштеп турган гана убакытка таандык, тийиштүү. Эркинбек Тобокелович мындай да. Конституцияда так статус, экс-президент статус мыйзам менен аныкталат. Ал мыйзамды жогорку кеңеш берет. Экс-президентке депутаттын укугун береби, койбой алып кое, бул мыйзам чыгаруу жыйын укугу. Алар берет, Конституцияга туура эмес келсе, силер бирөө кайрылса чечим чыгарып берсеңер болмок. Бул бир ашканыңыз. Экинчи да суроо.
Мына сиз ошондо түшүндүрмө бердиңиз. Бул экс-президент жөнүндө азыр кабыл алынган мыйзам, муну мен интервьюңуздан уктум. Артка жайылтылбайбы, мурунку экс-президент жоопко тарталбайбы десе, тарталбайт деп айтып атасыз. Эмне себептен сиз ушундай укукту ким берген? Ал интервьюда мен силердин мыйзамга комментарий берген эмесмин. Мына ошол комментарий берди деп сиздин коллегаңыз тартип комиссияга Конституциялык палатанын төрагасын жоопко тарткыла деп кайрылды. Туурабы? Эң туура Мына кылды. карап атат. Ошондо бүт материалдарды алар алышты. Азыр изилдеп атышат. Ошо комментарий болгонбу, болгон эмеспи, эми ал ошол тартип комиссия өзүнүн корутундусун чыгарар деп ойлоп атам. Бирок мен айтып коем, мен комментарий берген эмесмин силердин мыйзамга. Алар ошол чечим боюнча суроо бергенде, ушул чечимдер кайсы убактан баштап иштейт дегенде мен айткам, чечим деген кабыл алган баштап иштейт. Эми мындайда, макул Конституцион тартип комиссиясы боюнча буга баа берсин, бирок сиздин интервьюду мен өзүм көрүп отургам. Алып баруучу ошондой суроо берип атат. Иштейби дегенде сиз тагы айтып атасыз. Иштебейт, артка жайылтылбайт деп бир жактуучу. Боптур эми тартип комиссия баа берсин. Эми дагы бир суроо да. Мына сиз бизде мындайда ушул эки революция Конституцион палатанын күнөөсү менен болду. Биринчиси Конституцион палата 2005 жылга чейин Акаевдин бийлигин узартып келе берди мыйзамды деп. Ошонун негизинде 2005 жылы көтөрүлүп чыкты. 2005-тен 10 жылга чейин бир айда 2 жолу Конституция кабыл алган бардыгын мыйзамды деп келдиңиздер. 2010 жылы Конституцион палатаны, Конституцион сотту жоюп, убактылуу өкмөт. Ошол каза болгон 90 баланын бейитинде ыйлап туруп ант берип, силерди чыгарган, жойгон. Бирок эл аралык баягы нормаларга чыгып кете албайт экен, жогорку соттун карамагында Конституцион палата түзгөн сиздерди. Бүгүн сиздер жогорку соттун карамагындасыңар, өзүңүздөрчө өзүнчө институт эмессиздер. Жогорку соттун төрайымы азыр Мыкты Өсүпович мыйзам менен айтты, сиз ал жерден да качып койдуңуз, бирок тактагына жазып турат, Конституцион палата субъект боло албайт, эми жогорку соттун төрайымы субъект эч качан боло албайт сиздерге бергенге. Бул деген сговор кылдыңар да. Жогорку соттун төрайымы менен Конституцион палата келишип алып кылмышка бардыңыздар. Жогорку кеңеш азыр Алмамбет Насырканов жакшы айтты. Биз бул регламенттин беренеси жок эле көзөмөлдөйбүз. Анткени Конституцияда 10 жылы жазылып калды билесиз. 2007 жылы бийлик 3 бийлик бутагы бирдей укугу. Азыр 2010 жылдан баштап жогорку кеңештин укугу алдаганча чоң. 3 бийлик туташтырылган эмес, бири-бирине теңдештирилген эмес. Ошондуктан мен сунуш коет элем, будан дагы кызуу талкуулап, биз Конституцион палатаны тизгинин катуу эле тартышыбыз керек. Анткени эгерде биз жөн койсоң, орну жазсаң өлүм ашкере кылат дейт. Бул жара чыңалып калды да бир күн жарылат. Ошондо мамлекетке таасирин тийгизбеш үчүн биз жарып Конституцион палатаны бүгүн мыйзам чегинде керек болсо кыскартып жоюп жогорку сотко бул укукту берсек болот. Чечишибиз керек. Ар бир чечимин анализдеп көрдүм. Эми Эркин Тобокович, мен дагы бир жолу кечирим сурайм, капа болбойсуз. Мына 2000 менде чечимдер турат. Билесиздер, мурунку бийликтин тушунда колдон буттан бурап туруп 16-жылы Конституцияга өзгөртүү киргизген. 25 сентябрь 2014 жылы ушул Эркин Мамурович өзү мүчө экен, өздөрүнүн постановлениясында Токтогул Мөмөталиеванын арызын баш тарткан булар. Жок, биз 114 берене мораторий, биз муну кабыл ала албайбыз деп, мына чечим. Баш тартып туруп, кайра 2016 жылы 11 сентябрь 16 жылы ушу Эркин Тобокулович өзү докладчик болуп, төрага болуп, 114 беренен өзгөртсөңөр болот, мораторий жок деп, мына кайра чечим кабыл алып беришти. Неправильно, эки решение турат. Эки чечим, соттун чечими турат. Эми биз жогорку кеңеш мындан ары кандай баа беребиз, урматтуу кесиптештер? Ушундай көз көрүнө мыйзам бузуучулук болбосо, биз баа бере албасак, анда эң жогорку бийлик бизде баш мыйзам тарабынан полномочия берип, эл ишенип шайлаган, көз көрүнүп турган нерсеге баа бере албасак, бизде уят да, мына коомчулукка анда кошулушубуз керек да 100% элечи. Биз болбой калдык деп эле.
Мына биз аз тизгин тарта турган убакыт келди. Мен бул кишини жеке күнөөлөй албайм. Бул киши ошол системанын азыркы команданын курмандыгы болуп калды, көнүмүш адатка айланган. Муну факт менен айтып атам, бардык нерсени. Ошондуктан Канат Керизбекович, мен ойлойт элем да, бүгүн эми эч кандай чечимди деле кабыл албайбыз. Şu orozодан кийин, ороз экен биз баарыбыз ыймандыбыз, урушкубуз келбей атат. Орозодан кийин бир комитетке коюп, ага чейин эмгек маянасын сурап, Конституцион палатанын нагрузкасын сурап, 1 жылда канча иш карадыңар деп. 1 жылда 1 иш караган судьялар бар экен. Анан ушул мамлекет өзүн өзү актап атабы? Болбосо жогорку сотко берели. Азыр баш мыйзам уруксат берет. Мен буну ушу кесиптештерге, Эркинбек Тоокеровичтерге жардам иретинде айтат элем да. Бул башка орган, бийлик бутактары мыйзамдан кутулуп кетиши мүмкүн, сот биз кутулбайбыз, билесиз. Ар бир чечим турат да 75 жыл архивде сакталып. А бул мыйзамсыз нерселердин бардыгы эртең бирин болсо бирин көтөрүлөт. 2010 антты берип алды, Налмамед Насырханович кетип калды, бул киши чогуу болчу да, аягына чейин кылбай өздөрү буздурду да сиздерди кайра конституцияны жок, мораторий жок кыргызабыз деп. Эми дагы бирин көтөрүлүп калышы мүмкүн да бул маселечи. Көтөрүлгөндө оорураак болот да. Ошондуктан мен барыңыздарга айрыкча мына депутаттар сиздерге кайрылат элем, келгиле бир орозодан кийин кенен отуралы. Азыр Эркин Тоокеровичти кыйнай бербейли, бирок мына суроолорго эми конкретный кагаз менен сурасак болот да. Турат, биз конкрет бир иш боюнча бул кишиден отчет алып атканыбыз жок. Жалпы характеристика берип атабыз. А мыйзам боюнча биз жогорку соттун мына сот реформасы жүрүп атат. Канча деген каражаттар негизсиз неселебой пайдаланып кетип атат азыр. Бул боюнча комиссия түзсөк болот биз бүгүнкү күндө. Ошол зданиялар туура курулуп атабы? Ремонт туура жүрүп атабы? Жана аудио видео запись менен сот реформасынын эң эле көйгөйлүү маселеси. Ушул эмнеге ишке ашпайт, акча бөлүнсө да деген суд присяжных деген мына көтөрүп жүрөсүздөр. Ушул маселелер боюнча бизде чоң мүмкүнчүлүк бар да. А сизге рахмат, ушу келип бергениңизге. Мен келбей коет экен дедим эле. Рахмат, көңүл бургаңыздар. Рахмат, мен айтып коеюнчу, себеби бир тараптуу болуп калды. Анан бул баягы өз ара кызматташуу деп повесткага койдуңар эле, бирок бул отчетко айланган сыяктуу болуп атат. Эркинбек Тоокерович, кыска эле бул кыска эле полемика кылбай. Токтой Момунталиеванын токтому боюнча айтып атасыңар, бир чечим чыгарып, анан кийинки чечим карама каршы болуп калды деп. Жок, андай эмес. Ошону тагыраак жакшылап окусаңар, так жазылып турат. 2016 жылкы өзгөртүү боюнча мына 114 Конституциянын беренесинде мораторий кирген деп турасыңар. Эгерде кирген болсо анда так жазылат эле да, референдумга да коюлбайт деп. Бирок анда жазылган жок да. А жерге мораторий жогорку кеңеш тарабынан өзгөртүү түзөтүү Конституцияга кирбейт деп жазылып турат. Ошондуктан бул жерде дагы эгерде биз элге туура түшүндүрүп атсак, эл да туура кабыл алыш керек. А бул жерде кичине туура эмес кетип атат да. Конституциянын беренелеринин интерпретациясы. Ошондуктан мен айтар элем, Конституциялык палатанын толук курамы ошол Конституцияда кандай жазылган болсо, ошону так аткарууга болгон аракетин көрүп жатат. Эгерде маянасын карайбыз деп атасыңар, маянасы жогорку соттуку кандай болсо, Конституциялык палатаныкы деле ошондой. Кийинки маселени айтып атасыз, бул Конституциялык палата жогорку соттун алдындагы орган, мунун вообще кереги жок деп атасыз. Курманкул Токтаралиевич, эгерде биз укуктук мамлекетпиз десек, эгерде биз демократиялык мамлекетпиз десек, ар бир демократиялык укуктук мамлекетте конституциялык сот бар. Бул азыркы Мындайда сиз мага мораль окутпаңыз, мен сизге кечирим сурап сүйлөгөм. Силер ошондой конституциялык соттун судьясына татыктуу болуңуз анда. Мынантип ойногон чечим чыгарбаңыз. Мына мен сизге да ойнотпаңыз, өзүңүздүн токтомду окуп берейин. 14-жылы сиз член коллегасы Токтому Момунталиевага жок, бул мораторий бар деп өндүрүшкө кабыл албай коюп атасыңар. 16-жылы сиз докладчик болуп кайра карап коюп атасыңар, боло берет деп. Анан бизге кандай кайсы конституционный сот жөнүндө айтып атасыз. Толугу менен окусаңыз, ал сиз аныктаманы карап атасыз. Ошол аныктамада жазылган. Ошол аныктаманы алдаттануу арызы менен кайрылып токтом чыккан. Момунталиеванын кайрылуусу боюнча. Ошон үчүн мен айтып кетер элем, бул жерде эми рахмат ушу келип чыгарып укканыңыздарга. Бирок бир тараптуу күнөөлөштүү да туура эмес бул. Эркинбек Тоокерович, мындай бир ар бир конкрет ишке кирип кеттик, аны токтотолу, биз жакшы баштап. Ал Азимович кичине бир реплика бар дейт. Бирок айтып коюшка, убагында айтып коюш керек да. Конституция боюнча 3-главага чейин жогорку кеңеш кайсыл убакта болсо да өзгөртүү киргизген укугу бар болчу.
3 главадан кейін 20 жылға чейин мораторийді мыйзам конституцияны ишке киргизүү деген мыйзам 114 беренесинде так жазылып турат. Аны эч ким өзгөртө албайт, бөлөк талкабайында болуш мүмкүн эмес. Саясатка карап кызыкчылык кылып аны жасадыңыздар. Бүгүн биз мыйзамдык полияга келе албай атканыбызды мамлекеттин кесепети ушул. Сиздердин чыгарган мыйзам чечимдин негизинде мыйзамсыз референдум өттү. Мен ачык эле айтам муну. Ошол референдум жасаган адамдар, жасаткан адамдар жооп берсе, биз эртең мамлекет түз жолго чыгабыз да, мыйзам жолго чыгабыз. 16 жылкы референдум үчүн да маселе көтөрүлөт, муну тарых көтөрөт. Өз ордуна коет. Рахмат. Мен дагы бир эме айтып коеюнчу, жана